Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Тогуз Булак айылдык аймагындагы Айбике, Миңжигач, Тогуз Булак айылдарында түзүлгөн 9 өз ара жардамдашуу топторунун арасында көргөзмө жарманке жана спорттук таймакшуу иш-чарасы болуп өттү. Көргөзмө жарманкеде өз ара жардамдашуу топтору улуттук даамдарды, суусундуктарды алып чыгып, элге даңазалашты. Мында комиссия түзүлүп, орундар аныкталды. Андан сырткары шыргам алышыруу, жип ийүүрүү, чырпыктан себет токуу, таар согуу боюнча мастер-класс көрсөтүштү. Аялдар футбол ойнойт. Кой энди, ар ай барып окуйсуңар. Баланы кара, энем атама чайдап кой. Күндүн экинчи жарымы спорттук таймаш менен уланды. Алгач футбол бизге болбойт, волейбол ойносокпу деген элек. Футбол ойногонубуз жакшы болуптур. Тим эле сонун болуп жеңилдешип, жыргап калбадыкпы дешти. Ayda! Мен өзüm көз карашым, негизи элеттик аялдар болобу, кай жерде болбосун, аялдарыбыз ушул ден соолугу чыңаш үчүн чем волейболго караганда футболду ойноткон жакшы деп ойлойм. Себеби бул футболдо чуркап, ар кандай гимнастикаларды аткарып коет да ошол жерде. Жубайым болсо дагы, башка болсо дагы ушул футболду ойногонго сунуш айтат. Биздин группанын аты өнүгүү өз ара жардамдашуу тобу. Бүгүнкү оюнда биз футбол ойноп жатабыз. Бул оюн абдан бизге жакты. 1-2 менен жеңилсек дагы кайтадан ойногубуз келип, ушундай жакшы маанайда, майрамдык маанайда тосуп жатабыз. Шуну уюштурган уюмга биз абдан ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ойносо деле боло берет. Ал дегени азыр ал спорттун элдешке аялдар деле ойноп атат. Ага каршычылыгым жок. Аялдардын ден соолугуна дагы пайдалуу. Мындай кыймылдап, андан мындай эле монтодо ынтымак болгонуга дагы жакшы. Энди кой балдарың эмне болот деп, кийин анан эне бардыгын ойнойт деди, анан балдарым эмесе таалат балам. Барып катышып ойноп өткөзө берди, анан кийин падешка болдум, анан кийин балама психолог кылды жолдошуям. Кой болойдум метебиз. Иш-чарага катышкан бардык топтор ишкердикти жүргүзүүгө багытталган белектер жана айыл өкмөт тарабынан акчалар, сыйлыктар менен сыйланышты. Birinci orun kubok menен. Диплом футболка менен ынтымак тобу. Birinci darajadagi диплом менен Айбике айылындагы ынтымак өз ара жардамдашуу тобу сыйланды. Көп рахмат. Кубокты. Жалай сыйлык. Футболка бар. Еңлік қалайыз бар. Иш-чара элеттик аялдардын экономикалык укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү программасынын алкагында Кыргызстандагы Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмүнүн колдоосунда Жалал Абад регионалдык айылдык консультациялык кызматы коомдук фонду жана Тогуз Булак айыл өкмөтү менен биргеликте жүзөгө ашырылды.